Бисмилля, алхамдулилля, салату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмайн. Урматтуу биздин апаларыбызга, эже карындаштарыбызга арналган сахаба аялдардын өмүр баянынан сабагыбызды улай. Бүгүн Азирет Абу Бакыр Сыддыктын кызы Асма, Аллах андан ыраазы болсун, пайгамбар алейхиссалату вассалам аны эки курдун ээси, Затун Нитокойн деп лакап берген. Асма радиаллаху анха 100 жылга өмүр сүргөн, 100 жыл жашаган. Ошол аралыгында бир тиши түшпөптүр, бир азуусу түшпөптүр. Акылынан айныбаптыр. Тарых буга күбө. Бүгүнкү биздин ушул сахаба каарманыбыз атак даңкты, сый-урматты ар тараптан топтогон. Атасы сахаба, чоң атасы сахаба, эжеси сахаба, күйөөсү сахаба жана уулу дагы сахаба. Бул анын шарапаттуу, кадыр барктуу экендигине жетиштүү. Ал эми атасына келсек, атасы пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кандоосу Азирети Абу Бакыр Сыддык. Тирүүлүгүндө пайгамбарыбыздын жакын досу болгон, кайтыш болгондон кийин пайгамбарыбыздын халифасы болуп бул үммөткө калган. Ал эми анын чоң атасы болсо, ошол Абу Бакыр Сыддыктын атасы Абу Атик деген чоң атасы болгон. Ал эми эжеси болсо, бир тууган уялаш эжеси, момундардын энеси, таза жана Аллах тараптан аруланган, нур сүрөсү түшүп, анын аруу пакиз экендиги айтылган Айша энебиз. Ал эми анын жолдошу болсо, пайгамбарыбыздын хавари дегени ансар, жардамчы сахабаларынын дагы эң жакыны Зубайр ибн Аввам бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири. Ал эми анын уулу болсо, Зубайрдын уулу Абдулла ибн Зубайр. Булардын баардыгынан Алла Таала ыраазы болсун. Жыйынтыктап айтканда, бүгүнкү биздин баатыр каарманыбыз аял затка үлгү боло турган Абу Бакырдын кызы Асма. Асма энебиз исламга эң алгачкы киргендерден эле. Ал киргенде болгону 17 адам гана мусулман болгон, эркек аялды кошкондо. Демек 18-чиси болуп исламга келген. Эки курдун ээси деген лакап буга берилген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Азирет Абу Бакыр Сыддык менен Меккеден Мединага көчкөндө, билесиздер, Меккедеги Саур деген үңкүрдө 3 түн туруп калган. Муну ошондо пайгамбарыбызга жана атасына тамак аш жана суу жеткирип бериш керек болгондагы, ошону байлаганга идиш таба албай, анан белиндеги курун чечип туруп, эми кур десе бүгүнкү биздикиндей кур делестетпейли, бир чоң эле бир материал болгон окшойт да, ошо менен белин бекемдеген окшойт. Ал ошону чечип туруп экиге бөлүп туруп, бирөөсүнө азык түлүктүн тамагын байлап, бирөөсүнө суу салынган идишти байлап туруп, анан моюнга асып алып, анан бир жагы тамак, бир жагы азык түлүк, бир жагы суу кылып, анан пайгамбарга жеткирип барган экен. Дагы ошондо пайгамбарыбыз аны көрүп ыраазы болуп, белиңдеги куруңду чечип, аны экиге бөлүп, бизге бул азык жана сууну ташып келгениңе Аллах ыраазы болсун. Жараткан Аллах Таала сенин бул эки бел куруңа бейиштен эки бел кур алмаштырып берсин деп батасын берген экен. Ошондон кийин эки бел курдун ээси деген лакап пайгамбар тараптан коюлуп, таанымал болуп калган. Асма энебизге ким үйлөнгөн? Зубайр ибн Аввам деген бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири үйлөнгөн. Ал убакта бул жаш жигит өтө кедей болгон. Кызмат кыла турган кызматчысы болгон эмес. Үй бүлөсүн комфортто, жыргалчылыкта бага турган деле мол байлыгы болгон эмес. Болгону ошол Аллах жолунда мине турган бир аты болгон. Бирок анын эң такыба, эң солиха, моюн сунган, күйөөсүн көзүн кубандырган, жүрөгүн сүйүндүргөн, кулагын сүйүндүргөн ушундай такыба аялы болгон ал Асма энебиз. Асма энебиз күйөөсүнө ушундай бир кызмат кылат эле, атүгүл анын атын таптап, баягы тулпарын таптап, чөп чарын берип, тамак ашын даярдап берет эле. Ошентип жараткан Алла Таала буларга кийин ырыскысынын эшигин ачты. Зубайр ибн Аввам сахабалардын эң бай сахабалардын катарына кошулду убакыт өтүп. Демек бул жерден дагы бир ала турган үлгү сабак. Сыноо үчүн бир убакта күйөөсү кедей болушу мүмкүн. Ошол убакта аял киши чанып кетпестен, ошол мезгилде анын ысыгына чыдап, суусуна, муздагына тоңуп, күйөөсүнө кызмат кылып, өзүнүн берилгендигин көргөзсө, кийин күйөөсүнө Кудайым ырыскы бергенден кийин ал күйөөсүнүн алдында анын кадыр баркы өчкүс болот. Өмүр бою анын урматы жүрөгүндө, акылында сакталып калат да.
Бул сыноого чыдай албай чанып кеткендер, таштап кеткендер да бар да. Ошентип анан Меккеден Мединага хижрат кылууга буйрук берилгенде, бул да өзүнүн динин сактап калыш үчүн Асма радыйаллаху анха Аллах жана элчисин көздөй хижрат кылган. Ошондо анын боюнда уулу Абдулла ибн Зубайыр бар эле. Ошол челкейип алып, мындай айтканда, кыргызча айтканда, ошол төрөтү жакындап эле калган экен да. 9 айга жакындап эле калган экен. Ошондо дагы ошол Кудай үчүн узун сапардын машакатын көтөрүп, динин сакташ үчүн хижрага бел байлап көчкөн экен. Анан Куба деген айылга жеткенде, бул Мединага 10 километр жетпеген аралыктагы бир айыл болгон. Бүгүнкү күндө Медина шаары чоңойгондуктан ал Куба айылы Медина шаарынын ичинде эле калып кеткен. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам Мадинату та'кулул куро, бул Мадина чоңоюп барган сайын тегерек четиндеги айылдарды жеп өзүнө кошуп кете берет деген да. Тегерек четиндеги канчалаган пригород айылдын баардыгы бүгүнкү күндө Медина шаарынын эле ичинде болуп калды, ошондой чоңоюп кетти. Атүгүл Медина шаары бүгүнкү биз барып жаткан ажылык умрадагы ошол мрамордон салынган майдандын ичинде эле болгон дейт. Салыштырмалуу бүгүнкү күндө ал Мединанын кичинекей бир районунун кичинекей бир көчөсү эле болуп калды да. Ошентип Куба айылына жеткенде ошол жерден толгоосу башталып, эң биринчи жолу ошол хижра кылгандардан төрөлгөн ымыркай Асманын уулу Абдулла ибн Зубайыр болду. Мусулмандар буга такбир айтып, Аллаху акбар деп, келме айтып, ла илаха иллаллах деп сүйүнүштү. Анткени ошол Мединага көчүп келген мухажирлердин арасынан эң биринчи төрөлгөн бала эле да. Анын үстүнөн ошол убакта жөөттөрдүн бир ушак айымы кеткен болду. Булардын тугуму курут болду. Бир себеп болгон, ал себепти унутуп атам. Кыскасы бир оору чыкканбы, бир нерсе чыккан, ошондон улам жөөттөр мындай бир жанакындай суеверие таркатып ийишкен да. Мусулман көчүп келген мухажирлер балалуу боло албайт дегенде, ошондо көчүп келген мухажир эмес, көчүп келатып Куба айылынан балалуу болгондо баягы мындай тигилерге карата мындай оозун жапкыла турган реалдуу бир окуя болгондуктан дагы ошого сүйүнүшкөн. Ошентип пайгамбар алейхиссалату вассаламга дароо көтөрүп барышкан баягы бала төрөлөөрү менен. Анан пайгамбарыбыз аны кучагына алып, ага алып келинген курманы пайгамбарыбыз чайнап туруп, анан берекелүү шилекейин ошол жаш баланын тагдайына тахник кылган да. Мына ушул сүннөт болот. Ошондуктан бала төрөлгөндө эң биринчи ошол балага такыба делген бир адамдын шилекейин таңдайына тийгизип койсо, бул сүннөт болот. Ошентип ардактуу сахабанын кичинекей ымыркайдын курсагына төрөлгөндөн кийин эле кирген нерсе энесинин курсагынан, энесинин сүтүнөн алдын пайгамбарыбыздын куттуу шилекейи болгон. Ошентип Абу Бакырдын кызы Асмага жакшылыктын жана берекенин баардык касиеттери топтолгон. Биринчиден атак даңк жагынан дагы айта кеттик. Акылы да өтө өткүр болгон экен, өтө кыйын мезгилдерде дагы мындай бир түйүшкөн маселе, чиелешкен маселелерди чече ала тургандай өткүр бир акылга ээ болгон экен. Ал эми берешендүүлүгүнө келсек, берешендүүлүгү ушундай бир кол жеткиси бийиктиктеги берешендүүлүк болгон экен. Бул тууралуу өзүнүн уулу Абдулла ибн Зубайр айтат: "Мен аялдардын арасынан ушул эки аял затынан өткөн берешен аял затын көрө алган жокмун" дейт. "Бирөөсү менин өзүмдүн энем" дейт. "Бирөөсү момундардын энеси тайэжем Айша энебиз" дейт да. Ал эми тайэжеме келсем дейт, тайэжеси ким болуп атат? Айша эне болуп атат. Ал акчаны чогултат эле дейт. Чогултуп, анан бир көлөмдүү өлчөмгө келип калганда аны муктаждарга бөлүп берет эле дейт. Ал эми менин энем Асма болсо, ал акчаны чогултпайт эле. 1 сом түшсө 1 сомун 1 сомдой, 5 сом түшсө 5 сомун 5 сомдой дароо таркатат эле. Ушундай бир берешен болгон эле дейт. Ошону менен биргеликте ушундай бир акылдуу болгон экен, өтө кыйын абалдарда чиелишкен маселелерди чече ала тургандай өткүр акылга ээ болгон даанышман аял болгон экен. Качан Абу Бакыр Сыддык радыйаллаху анху даанышмандуулугун, акылдуулугуна дагы бир мына бир белги. Азирети Абу Бакыр Сыддык пайгамбарыбыз менен Меккеге алгач биринчи өзү хижра кылбады беле.
Анан жанына пайгамбар алейхиссалам менен чогуу кеткен. Ошондо өзү менен бар мал мүлкүн жүктөп кеткен экен да. Жалпы эсеби 6000 дирхам алтын өлчөмүндө өзү менен кошо ала кеткен экен. Үй бүлөсүнө эч нерсе калтырбаптыр. Эми калтырбагандыгы үй бүлөсү эртең эле артынан кайра келген тат. Анан Абу Бакырдын радыйаллаху анху ошол убактагы али мусулман боло элек мушрик атасы Абу Кухафа шашылган абалда үйгө келип, небереси Асмага айтат экен да: "Аллахка касам, атаңар силерди өзү менен да кыйнады, малы менен да кыйнады. Яни өзү менен кыйнады деген өзү биринчи мусулман болду. Анан силердин баарыңарды ушул исламга тартты. Анын кесепетинде мына аягы монтип Меккеден куулуп качып атасыңар Мединаны көздөп журт которуп. Анан экинчиси ансаз келген силерге акчасын таштабай кетти. Ушундайбы кызым?" десе, Асма радыйаллаху анха, караңыз, чоң атасын эмне деп жошутуп атат да. Жок, чоң ата андай эмес. Атабыз бизге көп байлык калтырып кетти деп анан жердеги шагыл таштарды ала калып, үйдүн мындай бир бурчунда окошко бар болчу экен да. Мындай тупик окошко, терезе сыяктанган. Ошол жерге кое калып, майда шагыл таштарды үстүнө чүпүрөктү жаап туруп, мына момча бизге акча калтырып кетти. Көзү сокур болуп калган да чоң атасынычы. Анан чоң атасы мындай кармап туруп, түзүк эле силерге акча калтырып кетиптир деп, анан санасы тынып кайра кетип калат да. Муну менен Айша энебиз, Асма эне эмне кылгысы келген, али мусулман боло элек бутпарас адамдын жардамын алгысы келген эмес дейт. Бакыш, мен силерге жардам берип турайын, анда дегиде анын бир жардамына муктаж болуп, анын алдында бир анын милдет астында калгысы келген эмес дейт да. Анан аксакалдын дагы жан дүйнөсүн тыштандырып койгусу келген. Болбосо мындай учурда башка аялдар көөртүп, жабыртып, бирге экисин кошуп, экисин төрт кылып дагы айтып ийет да. Бул жерден наоборот баарын мындай жымсалдап койду да. Мына акылдуу аялдын иши ушул экен. Мындай бир ата менен баланы, ага менен инини, тууган уруктарды бири бирине кайраштырбай, реалдуу окуя болсо дагы бирок кой муну айтсам бири бири менен урушуп кетет деп жымсалдап коюш, бул эң акылдуу аялдардын иши да. Мисалы эң эле жөнөкөй, мисалы үйүнө барганда тамак бербей узатып ийген болушу мүмкүн да. Анан тиги сурашы мүмкүн: "Ай, тиги тайкелериң же тиги абаларың түзүгүрөөк тамак аш берип узаттыбы сени?" десе, "Ой, тамак аш бермек түгүл, тиги чай бергенге да жараган жок" деп айтса, экөөнүн ортосунда уруш чыккандат да. Анан "Ооба, Кудайга шүгүр, жакшынакай бар сонун" деп жымсалдап коюш, бул акылдуу аялдын иши да, данышман аялдын иши. Анан дагы тарых Абу Бакырдын кызы Асманын ошондой эле акылынын өткүрлүгүндө жана өтө чечкиндүүлүгүндө, ыйманынын кубатында уулу Абдулла менен болгон окуясын унутпайт дейт да. Уулу Абдулла менен болгон акыркы окуясын унутпайт дейт. Анткени Абдулла ибн Зубайр болду сахабалардын доору бүтүп демейинчи, баягы бийликке зыят келип калды да. Ким зыят дебедимби? Азирети Муавия кайтыш болуп, Амият империясы түзүлүп, анын уулу Зият келди. Зият келгенден көп окуялар болду. Айткым келбеген көп окуялар болуп кетти да. Анан Зияттын көзү өттү. Зияттын көзү өткөндөн кийин ошол Хижаз аймагындагылар, Хижаз дегенде Мекке мединалыктар, египеттиктер, ирактыктар, Хурасан жана көптөгөн Шам мамлекетинин адамдары Абдулла ибн Зубайр халиф болсун деп ошого баят беришкен экен да. Абдулла ибн Зубайр халиф болсун деп баят беришкен экен. Бирок Бани Умайя, Амавийлер буга ыраазы болбой, тезирээк бийликти алып калыш керек болуп, Абдулла ибн Зубайрдин көзүн тазалаш керек болгон экен дагы. Анан аны өлтүрүш үчүн, анын армиясын өлтүрүш үчүн дароо чоң өлчөмдөгү армия жөнөткөн экен Мекке, Мединага. Хаджач ибн Юсуф Сакафи, тарыхта өткөн залым, нечендеген сахабалардын жана табийиндердин башын жуткан ушундай бир залым, бир күнөөкөр адам өткөн. Мына ошонун башчылыгында аны как ошол халиф
халиф дебейин, ошол мурдакы өлүп калган халифтин ордун талашкан өзүнүн эле туугандарынан ушуну жөнөткөн. Ошондо эки тайпанын ортосунда өтө чоң бир согуш болгон. Мында Абдулла ибн Зубайр чоң бир баатырлыкты көргөзгөн. Бул тарых, бул тууралуу айтыш сөз көп. Сөздүн аягы эмне болгон? Абдулла ибн Зубайрды армиясы таштап кеткен. Армиясы акырын таштап кеткен. Анан аягында Меккеге келген. Меккеге келген дагы Кабага келип, анан өлөрүнө бир аз калганда энеси Асмага келет. Асмага келет. Ал убакта энеси өтө картайып калган, жашы 100гө жетип калган, көзү азиз болуп калган. Аны айтат: "Энеке, сага Алланын саламы болсун, рахматы болсун, берекеси болсун" деп салам айтып кирет. Сага да Алланын рахмат саламы болсун деп саламын алиге алат. Анан: "Уулум, бул саатта сени бияка эмне алып келди?" Меккенин сепилдеринин дубалдарын Хаджач ибн Юсуф жананын аскерлеринин алып келген катапульттарынын таштары ургулап, Меккени дүңгүрөтүп жаткан чакта сени мага эмне алып келди? Яни сен тиги чек арада, чепте Хаджач ибн Юсуф жана аскерлерине каршы согушта болушуң керек эле го. Анын катапульттары Меккени талкалап, Меккени дүңгүрөтүп жаткан чакта эмне келип калдың мага дейт да. Десе: "Сиз менен кеңешейин деп келдим" дейт. "Эмне тууралуу кеңешейин деп келдиң?" десе: "Өзүңүз көрүп байкап турганыңыздай, мени адамдар таштап кетти, жардамсыз таштап кетти. Же Хаджач ибн Юсуфтан корккондуктан, же Хаджач ибн Юсуфтун бийлигине кызыккандыктан ага тарапташ болуп кеткени бар. Андан коркуп айтор мен жардамсыз калдым. Түгүл менин балдарым да, менин туугандарым дагы мени таштап кетишти. Мени менен биргеликте аз гана аскерлерим калды. Булар канчалык күчтүү болбосун, канчалык сабырдуу болбосун, биз азыр согушка чыга турган болсок, Хаджач ибн Юсуф ачык согушка чыга турган болсок, 1 саат же 2 саат эле чыдай алабыз." Анан Амавийлердин элчилери мага келди дагы, алар мага мындай сунуш айтышты: "Эгерде сен куралыңды таштап, ошол халифалыкка сунушталып жаткан Абдул-Малик ибн Марванга баят берип, анын халифалыгына макул болуп, ошого кызмат кылууга көнүп, куралыңды таштап бере турган болсоң, дүйнөдөн эмне кааласаң ошол байлыкты, ошол мансапты, ошол шарапатты сага беребиз" деп убада кылып жатат. Дегенде энесинин үнү бийик болуп кетет дагы. Энеси бийик үн менен: "Ашану шанук я Абдалла, ва анта алам би нафсик." "Эми сен деген сенсиң да, аны өзүң билесиң. Эгерде сен өзүңдү акыйкаттамын деп билген болсоң, анан акыйкатка адамдарды чакырып жаткан болсоң, анда сабыр кыл. Бекем бол. Кандай эле сен үчүн, сенин желең алында өлүп кеткен, шейит болуп кеткен туугандарың сабырдуу болгондой, сен дагы сабырдуу болгон. Эгерде бул дүйнөнү каалап жаткан болсоң, анда сен кандай жаман адамсың, кандай жаман кишисиң. Анда сен өзүңдү дагы ойрон кылдың, жана шейит болуп кеткен аскерлериң дагы текке кетти." Десе, анда айтат: "Эне, бирок мен бүгүн согуша турган болсом, өлөрүм анык да" дейт. Десе: "Бул сен үчүн башыңды Хаджач ибн Юсуфка тапшырып, ал сенин башың менен ойноп, Бани Умайянын, Амавийлердин жаш балдарына салып берип, анан Амавийлердин жаш балдары сенин башың менен ойногондон артыгыраак эмеспи?" Десе айтат: "Эне, мен өлүмдөн коркконум жок. Бирок менин коркконум, мен өлгөндөн кийин менин денемди мусла кылып салышат деп коркуп жатам" дейт да. Анткени ушунчалык ошол убакта душмандык күчөп кеткенде, булардын адатында душмандык өтө күчөп кеткенде мусла кылып салат эле да. Мусла дегени мурдун кесип, кулактарын кесип, ичин жарып, ушундай бир шермендесин чыгарып салат эле да, өлгөн өлүктүн дагынчы. Ошондо энеси айтат: "Балам, өлгөндөн кийин корко турган эч нерсе жок. Союлуп, териси сыйрылып турган, союлуп, жаны чыккан койго анын терисинин сыйрылуусу ага эч бир оору тартуулабайт го" дегенде, ошондо Абдулла ибн Зубайрдын сүйүнгөндөн жүзү жаркырап, тиштери көрүнүп калды дейт да. "Анан энеке, сизге береке берсин Кудайым. Сиздин касиетиңизге, сапатыңызга Кудайым береке берсин" деп, ошо энесинин ошол бир бекемдигине, ушундай бир чечкиндүүлүгүнө, түгүл баласынын мындай бир
курман жандатка энебиз үлгү алган аялдар ушулардан келип атат да. Курман жандатка энебиз намаз окуган, ар дайым селдеси менен жүргөн, такыбалыкта ушундай бир үлгүлүү аял болгон да. Ошол баласы кайтыш болуп турган чакта дагы бөөдө кыргыздар эл өлүп кетпесин деп ошол баласын курбандыкка чалган да. Болбосо балаңызды тирүү алып калабыз деп аскерлер даяр турган. Бирок ал аскерлер бөөдө кырылмак да. Анан энеке мен бул саатта сизге ушул нерсени угуш үчүн гана келгенмин дейт. Аллахка касам, мен муунум бошоп калганым жок, менин коркконум жок, мен алсырап калганым жок. Мен шейиттикти каалаймын. Мен бул ишке дүйнөнү каалап, дүйнөнү сүйүп, анын кооздугу үчүн бет алган эмесмин. Мен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн арам нерселер тепселенип, шариатка терс иштер кылынгандыктан гана Кудай үчүн бул жолго бет алганмын. Мына мен азыр сиз каалаган жерге багыт алдым. Эгерде мен өлүп кала турган болсом, сиз мага энеке кайгырбаңыз. Мени Аллахка тапшырыңыз дегенде энеси, балам, мен сага кайгырамын эгерде акыйкат жолдо өлө турган болсоң. Бирок эгер сен чындык жолдо өлө турган болсоң, мен сага эч бир кайгырбаймын дейт да. Сафиянын бул Асма энебиздин тууганы Сафия энебиз дагы Хамза радыйаллаху анху өлгөндө эмне деген? Пайгамбарыбыз Сафияны бияка жолотпогула, байкеси Хамзанын мурду кулагынын кесилип турганын, ичин жарылып турганын көрсө чыдай албайт дегенде айтат го Сафия энебиз. Мен байкем акыйкат жолдо, туура жолдо, чындык жолдо жан берди, шейит болду. Бул жерде эч нерсе текке кеткен жок. Бул Кудай үчүн болгондон кийин мен буга сабыр кылам дегендей, эгер сен туура эмес жолдо өлө турган болсоң, мен ошондо ыйлаймын дейт. А эгерде акыйкат жолдо өлө турган болсоң, мен сабырдуулук кыламын дейт да. Ошондуктан анда баласы айтат, эне, сиз анык ишениңиз, билиңиз, сиздин уулуңуз эч качан бир жамандыкты кылган жок, эч качан бир күнөө ишти кылган жок, эч качан Алла Тааланын өкүмүнө каршы чыккан жок, эч качан бир аманатка кыянат кылган жок, эч качан бир мусулманга атайын зулумдукту кылган жок, эч качан мусулмандардын келишимде жашап жаткан башка дин өкүлдөрүнө дагы зулумдук кылган жок. Эч качан Аллах Таалага кайсыл нерсе жакса, ошол жаккан нерсесин таштап салган жок. Яны кайсы нерсе Аллахка сүйкүмдүүрөөк, жагымдуураак болсо, балаңыз ар дайым ошол нерсени тандап келген. Энеке, бул сөздү мен өзүмдү мактап, өзүмдү аруулап, мен акмын, мен кыйынмын деп өзүмдү тазкиятун нафс кылып, Кур'ани Каримде нафсиңер тазалабагыла деген багыттан айтып атканым жок. Аллах эгем мени билүүчүрөөк, мен буну айтып атам тек гана сиздин жүрөгүңүзгө бир кайрат, сабырдуулук, сүйүнүч алып кириш үчүн гана айтып атамын дегенде энеси, Алхамдулиллахи лази жаалака ала ма юхиббу ва юхибб. Мен сүйө турган жана сен сүйө турган жолго сени багыттап койгон Алла Таалага мактоолор болсун. Деп анан, балам, келчи мага жакындачы. Мен сенин жытыңан жыттап, жытыңан искеп алайынчы, денеңден бир кучактап алайынчы. Бул мени менен сенин акыркы бир кучакташуубуз болсун дегенде Абдуллах ибн Зубайр тизелеп отура калып, энесинин колунан өп, бутунан өп турган чакта, ал эми энеси болсо мурду менен баласынын башынан искеп жыттап, бетинен искеп жыттап, анан көрү болуп калган, айыз болуп калган көзү менен баласын кучактайм дегенде, баласынын денесиндеги одуракай нерселерди сезип калат дагы. О уулум, бунуң эмне дегенде, энеке, бул менин соотторум дейт. Десе, уулум, шейиттикти каалап, шейиттикти самап турган адам дагы ушундай соот кийет беле дегенде, эне, аны билип турам, мен муну кийдим сиздин көңүлүңүздү жайгарыш үчүн, сиздин санаңызды тынчтандырып, жүрөгүңүздү тынчтандырыш үчүн гана бул соотту кийип алганмын десе, балам, бул соотту өзүңдөн чечип салгын. Анткени чечип сала турган болсоң, бул сен өзүңдүн кыймылдаганыңа жакшыраак болот, чабуул коюп секиргениңе жакшыраак болот, жеңирээк кыймылдайсың, анан дагы мындай бир эл көзүнө, душман көзүнө баатыр көрүнөсүң. Бул жан таттуу неме экен, тим эле соотту кийип алыптыр эмес, мындай бир бул өнчө символ. Балам, чеч мунуң депчи. Бул жерден дагы по-любому өлгөн тат эми. Тиги 100 000 деген аскерге бир санаалуу аскер эмне болот эле, мисалчы. Анан бул жерден аппендичиликко соот, пайгамбар 2 кат соот кийгенде бул эмнеси деп жүрбөйлү да. Бирок балам, анын ордуна шымыңды бекемирээк шым кийип,
белин кур менен бекемдеп алгын, шейит болуп өлгөнүңдөн кийин сенин абратың ачылып калбасын деп жатат. Ошентип Абдулла ибн Зубайр соотун чечип, анын ордуна шымын бекемдеп, белин бекемдеп, анан ошол Меккеде болуп атат, харам аймагында болуп атат болбосочу, анан согушка аттанып кетет. Аненеке мага дуа кылыңызды токтотпоңуз дейт. Ошондо энеси алакан жайып асманга Аллахумма архам тула киямихи ва шиддата нахибихи фи савадил лейли ва насу ниям. О жараткан Алла, түн ичинде, караңгы түндө адамдар уктап жатканда менин уулумдун тахажжудка туруусун, кыямда тик туруусун жана сага кулчулук кылып уйлоосун көбөйткүн. Жана ошол нерсе үчүн ага ырайым кылгын деп дуа кылат. Аллахумма архам жуаху ва замаху фи хаваижил Мадина ва Макка ва хува сайм. О жараткан Алла, уулу Мекке Мединанын тегерек четинде, өзүңдүн жолуңда ысык күндөрдө, аптаптуу күндөрдө ороза кармап турган чакта же тамак жок болуп, ачка болуп, сусап турган чакта ошонусуна сен ырайым кылгын дейт. Аллахумма архам бирроху би абихи умми. О жараткан, менин уулум ата энесин сыйлаган балдардан эле ошого балама ырайым кылгын дейт. Аллахумма инни кот салламтуху ли амрик. О жараткан Алла, мен баламдын тагдырын сага байладым. Балама кандай тагдыр жазсаң ошого мен ыраазы болдум. Родуйту мима кодойт. Баламдын тагдырын эмнен жазсаң мен ошого ыраазымын, сен тагдырыңа ыраазымын. Фаспитни алейхи саваба собирин. Качан балама шейиттикти бергенде ошол балама сабырдуулук көргөзүп, анан энеси баласынан айрылып, анан баласынан айрылгандагы сабырдуулук көргөзүп, ошонун сообуна жеткендерден болуум үчүн мени бекем кылгын деп атат да. Ошол күнү батпастан Абдулла ибн Зубайр эгесине барып кошулду, шейит кетти. Көп өтпөстөн кал кайтыш болгондон кийин 2 жумага жетпей энеси да кайтыш болуп, уулуна барып экөө алдагы аркы дүйнөгө сапар тартып, экөө аркы дүйнөдөн жолугушту. Ал убакта бул сахаба аялдын жашы 100дө эле. Ал убакта анын бир дагы тиши түшпөстөн, бир дагы азуусу түшпөстөн, акылы тунук бойдон алжыбастан ушундай бир өмүр кечирген экен. Жараткан Алла Таала бу сахаба айымга ыраазы болсун. Субханаллахи ва бихамдиhi ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.